Assalamu alaikum. Ежелер, қарындаштар, достар, барыңыздар, қош келдіңіздер. Бүгінгі жиынға, жолаушыға. Кеше жаңы жылды тосып ертеменен қиналабыз деп келгеніңіздерге, суыққа қарабай келгеніңіздерге терең разышылық білдіреміз. Бізде саат 11-де деп айтылған. 11-ге 1 минут қалғанда келіп тоқтасам, бізде бүгін чоғу жолаушы өткөрүшүбүз керек. Кейбір тарапташтарыбыз, коллегаларыбыз азыр бираз кечип өтөт, биз убакытка ушундай так болуп көнүп калганбыз. Секунду менен келебиз, Кудай кааласа. Кирип келген жылыбызды жараткан жакшылыктын жылы, молчулуктун жылы, тынччылыктын жылы кылсын. Асманыбызды ачык кылып, тапкандарыбызга берекесин берип. Рахмат. Тапкандарыбызга берекесин берип, ошолордун баарын уул кыздарыбыздын тойлоруна жакшылыктарга буйруган насип кылсын. Эмне үчүн парламенттик шайлоо өткөрүлбөй калды, сиздин оюңуз? Бакыт дейт. Бакыт мырза, мына ошол азыр телевизорду караганын кажети жок. Муну эле телефонду эле карасаңыз, баардык маселе боюнча биздин жоопторубуз бар, пикирибиз бар. Парламенттик шайлоону өткөрүүдөн азыркы азаматтар титиреп кетишти. Себеп алардын өзүнүн даяр эместиги бул бир. Экинчиден, жанакындай өтө каттуу бузукулук менен өткөргөн бир-эки партиянын мындай бир каалоосу да ушундай болду да. Парламенттик шайлоо өтпөй эле туруп, конституциялык талаптарды токтотуп туруп, конституциялык мыйзамдарды токтотуп туруп, биринчи өз маселебизди чечип алалы деген арам ойлоо. Мындай байкап көрсөңүздөр, конституциялык мыйзамдардын 3 статьясын токтотуп коюп, бул мага жакпайт деп. Конституциянын талаптарын токтотуп коюп бараткандыгын дайым ушундай туугандар. Мадумаров убагында айтат, жаман көрөсүздөр. Себеп түшүнбөгөндүктөн жаман көрөсүздөр. Тепкилеп жатып каласыздар. А ошол нерсе иш жүзүн ашып кеткенден кийин кечээ эмне айтпадың деп кайра чыгасыңар. А кечээ айтканда түшүнбөйбүз, же укпайбыз. Мына Атамбаев шайланып атканда да айттык. 10-жыл референдум өткөрүп атканда да айттык, жалгыз калбаттык. Текебаев айткандай, жалгыз калбаттык. Кечээ 16-жылда конституцияны өзгөртүп атканда да айттык. Бул конституция мамлекетти жок кылат деп. Уккан бирөө болдубу? Мына жердеги бош орундар бар экен. Бираз жылып койсоңуздар, жигиттер. Бираз. Четтен келгендер келип четте отура берсин. Жылбаганыбыздын да себеби бар. Себеп жылып калды да. Сиздин орунду эч кимден бошоткусу келбейт. Анан силер айтасыңар, президенттик креслоду бошотуп бергиле. Элестеткиле. Ар кимиңиздер отурган жериңизди бошоткуңуз келбейт. Ушундай. Булай ушундай тамашалаганга жеткирсин. Biz batpay turgan gündörgө жеткирсин. Бирөөлөр киши ташып толтура албай атса, биз киши батыра албай кыйналып атабыз. Мына ушунун ага айырмасы өтө чоң. Рахмат туугандар. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич. Сиздин президент болушуңузду Кудайдан тилейбиз. Менин суроом дейт. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Талант Мамытов баштаган өкмөт делегациясын кабыл албай койду дейт. Эгер Садыр Жапаров бүт закондорду бузуп президент болуп алса, аны да кабыл албай койсо, кайрада президенттик шайлоо өткөзүүгө туура келеби? Рахмат дейт. Башка мамлекеттердин президенти кабыл алабы, кабыл албайбы? Шайлоону өткөрүүгө милдеттүү болобуз. Неге? Бул шайлоого гана бараткан жок, 10 январда референдумга да барат. Айтып атасыздар да, референдумга да барат. Бул деген сөздү кандай деп түшүнсөк болот? Арабаны аттын алдына коюп алып чапкандык дегенди билдирет. Биринчи, парламенттик шайлоону өткөрүү керек эле. Ал 20 декабрда өтүү керек эле. Көпчүлүк менен келген депутаттар, көпчүлүк менен келген партия кыргыз өкмөтүн курап, анан ишти баштап, андан кийин президенттик шайлоо өтүү керек эле. Президенттик шайлоо же 10 январда, же 17 январда өтүү керек. Эң соңку мөөнөт 17 январ. Бул конституциянын талабы, Модумаровдун талабы эмес.
президенттик шайлоону өткөрүп, бийликтин бардык бутактарын курап, андан кийин жогорку кеңеш менен бирдикте конституциялык реформаны өткөрсө болмок. Эми караңыздар. Могу жерде зал толо отурасыздар. Bir kişi kol көтөрүлөчү, президенттик башкаруу деген кандай, парламенттик башкаруу деген кандай. Эртең референдумда эмнеге добуш берип атабыз? Ким билет? Ким түшүнсө кол көтөрсүнчү? Мына көрдүңүздөр. Bir kişi kol көтөрбөйт. Кантип добуш беребиз анда? Бир түшүнбөсөк биз. Сиздер эмес туугандар. Жогорку кеңеште отурган депутаттарымдын өзү да түшүнбөй атат. Кантип добуш беребиз? Эгер ушуну кулагыңыздарга түйүп коюңуздар. Мадумаровду жакшы көргөн бар, жаман көргөн бар. Түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Бир нерсени, эң жөнөкөй нерсени кулакка түйүп коюңуздар дагы, аттиң ошондо суукта, кычыраган кышта, чилдеде туруп, Мадумаров айтканы туура экен деген күндөр келет. Бул көп өтпөй келет. Ушуну гана эсиңизге тутуп койгула. Эгер ушул күн келбесе, мени саясатчы катары саясатчы эмес экен деп чийип койгула. Мен азыр бир сөз айтам. Эгер эртең референдумду өткөрүп, эл түшүнүп түшүнбөй, баягындай да бир неме ойнотчулук илгери автовокзалдарда 3 банканы коюп алып, ортосуна бир шарикти коюп алып, кайда таап ал дегендей. Ошондой кылып кокустан моомда деп көрсөтүп койдуңуздар. Президенттик деген көп болуп кетеби, же парламенттик деген көп болуп кетеби? Экөөнүн кайсынысы болбосун, кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүгө милдеттүү бул конституциянын талабы. Кайрадан президенттик шайлоого барууга милдеттүү бул да конституциянын талабы. Бул эми оюнчук ба. Кече Москвадан бир жигит сүйлөптүр. Кыргызстан Садыр Жапаровдун огороду эксперимент жүргүзгөндөй. Бүгүн сабиз айдайындагы эртең пияз алмаштырып коёюн дегендей. Андай болбойт салагаларым. Ушуну эсиңизге туттуп койгула дагы 2020 жыл, 21 жыл жаллан шайлоолордун жылы болобу Кыргызстанга. Эгер шайлоо болбосо, анда мыйзамсыздык дагы мындан карай күчөйт. Себеп элдин каалоосу деп айтабыз референдумду. Президенттик деген болсо, анда бул конституция менен президент шайланган президент өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыра албайт. Анда жалгыз Россия эмес, дүйнөнүн 200дөн ашык мамлекетинин бирөөсү да тааныбайт Кыргызстанды. Нонсенс. Путин айткандай чехарда, постоянная чехарда. Бул эмне деди? Кыргыз элинин башына түшкөн балия деп айтты, туурабы? А эгер мен айтсам айтат элеңер, атааңдаш да ошон үчүн айтып атат деп. Путин атааңдаш эмес. Ал болгондо да орусча айтты, а биздин кыргыздарга орусча айтсаң жакшыраак түшүнөт. Ишенимдүүрөөк айтылат кыргызча айтканга караганда. Ошондуктан туугандар, караңыздар, ушул жерде отурганыбыздын баарыбыз жоопкербиз. Өтө каттуу жоопкербиз. Мен Дароот Коргондон баштап ушул Бишкекке жеткенче сокулга чейин айтып келатамын. Референдумга күчтүү түрдө жок деп добуш беришибиз керек. Жок. Токтот. Бул 2 кишинин каалоосу болуп атат. Мүмкүн 3 кишинин каалоосу болуп атат. Жок. 6 миллион калканы каалап турган жок. Жогорку сот акталган эмес деп чечим чыгарды, туурабы? Эми ошого карабай эле кетип барса, эмне дейсиңер эле, садагалар. Өзүңөр деле жооп берсиңер, тирүү пенделерибиз, адамбыз го биздер. 14 жыл Аскар Акаевди сындадым. Жалгыз жүрбөдүм. Кудайга шүгүр, 7-8 киши болуп аттык. Тепкиледиңер. Кал, эл. Акаевге иштеткенге мүмкүнчүлүк бергиле. 14 жыл иштеди. Кетти. Чындык биз тарапта болду. Андан кийинки кеткен президенттерди дагы айтып жүрдүк. Чындык биз тарапта калды. Качанга чейин ушундай болобуз биз? Эмне үчүн убагында түшүнбөй калабыз? Урматтуу Адахан агай, Сокулга кош келипсиз, кушбактылсын. Суукка байланыштуу көпчүлүк келе албай калды. Кош келдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Президенттик кызмат сизге насип кылсын дейт. Амин. Бардыгы буйруктан. Мага ыраазычылык билдирбеңиздер. Ушундай суукта кече саат 12-ге чейин жаңы жылды тосуп, сиздер келген сиздерге рахмат айткым келет. Биздин элибиз ушунчалык айкөл. Аябай кыйынчылыкты көрүп атып дагы бир эле кичинекей бир маани берип, бир көңүл буруп койгон болсом, ушунчалык ыраазы. Биздин элдей айкөлдү башка жерден таппайсың. Бирок биздин элден өткөн экинчи тарабы дагы бар да. Биринчи аны айтпай эле койгон. Майрамдык маанайды бузбай эле туралы. Ал
Саулыгыбыз да Кудайга шүгүр. Күндөн күнгө, жылдан жылга азайгандан азайып баратат. Кудай кааласа саулыгыбызда жаркын келечектерибиз бар. Ассаламу алейкум, Адахан агай. Жумаңыз мубарак болсун дейт. Амин. Сиздин көп жылдан бери колдойбуз. Сиз таза инсансыз. Бизге үлгү катары көрөбүз. Президент болуш үчүн калп эле сүйлөп алып берем, айлыкты көтөрүп берем деп убада бере бербейсизби сиздер дейт да. Президент болгондон кийин өзүңүз айткандай кылсаңыз болот эле деп Сабиталы дейт. Сабиталы мырза, ошол бизде ата-бабаларыбыздан калган бир сөз бар да. Söz oğuzundan çıkkança sen sözdün iyisisin deydi. Sözün oğuzundan çıkıp ketkenden keyin söz sağa eğilik kılıp barат deydi. Anı laviz dep koyat. Anı uvada dep koyat. Anı şert dep koyat. Uvada bul amanat. Amanatta kıyanatlık kılуу bul geçirilgis 4 gün önün biri. Bunu düşünbөгөн gana pende süyley beret oğuzuna kelген. Aylığındı 25 minden kılam, pensiyandı 11 minden kılam degen dagı 5 vakt namaz okugan birөө ketti. Anı kazırağı eken, dost aytты bir kiçineke meni urup koyçu etti. Men antıp 200'lü, 500'lü bolgum gelbeyt aylanayınlar. Maga prezidentlik orun mildet emes. Bilesizler mi? En kımbat nerse, bu dünyada arka dünyadaki en kımbat nerse bu ahiret. Oşol жерге баргандагы жооп, сурак. Ал жерде Кыргыздын генеральный прокурору жок, бирдемени таштап койсоң, сен пайдаңа чечип берген. Жок. Жалгыз өзүң менен өзүң каласың. Менин да колумдан келет, акылым жетет. Азыр элестеткиле, мен президент болуп калсам, сокулукту кандай кылат элем десем, мен сиздерге 3 саат айтып берем. Бирок анын баары жалган. Андай болбойт. Болорун болгондой кылып эле айткан жакшы. Убагында убада берип, андан кийин элден качып жүргөндөн Кудай сактасын. Бирок сиз дагы күйгөндөн айтып атасыз да. Калгандары ушинтип эле келип калып атпайбы? Менде эмес кеп ошого ишенген элимде. Билип турат, андай болбойт. Бирок ишенгиси келет экен да. Biz aylıkты kantip koyduğuz, pensiyanı kantip koyduğuz. Biz tartipti oңдоп, tartipti күчөтүп, тазалыкты алып келгенде алар өзүнөн өзү көтөрүлөт. Билип коюңуздар. Бирок ушуну түшүнбөй атабыз, тилекке каршы. Ассаламу алейкум. Сөзүңүздүн акырында каалоо айтсам болобу? Микрофон менен рахмат дейт. Токтакун дейт. Макул, көпчүлүк менен акылдашабыз. Болот. Ассаламу алейкум. Карасуда Матраимовдун жетекчилери дейт. Жапаровка катуу иштеп беребиз дейт. Аллахын колдоп сиз президент болсоңуз ошолорду жоготконго даярсызбы? Райым 2 миллиард төлөп берген мойнуна алды. Жана Ташиев схемасын айтып бергени тастыкталды. Ошолорду сот ылайыктуу чара көрүш керек ошолорго дейт. Жалгыз эле карасуда эмес. Аллахтан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп биз келе турган болсок, Кыргызстандын булуң бурчунун бардык жеринде мына ушундай адилеттүүлүктөр орнойт Кудай кааласа. Элдин казынасына кол салган, мамлекеттин эсебинен байыгандардын бардыгы бир кемеге түшүп алып, бүт Мадумаров менен күрөшүп атат. Эмне үчүн дейсиздер? Ошондойго жеткирбеш үчүн. Алардын колдорунда эбегейсиз чоң акча бар. Мына караңызчы, ушул Жапаров кече тордун ар жагынан чыкты. Эмне үчүн Кыргызстанды түрөк кыдырып келгениңиздер болсо, караңыздар, кайсы гана жеринде сүрөтү жок ушу жигиттин. Могул жерде келатканда, бул жакка баратканда, оң жакта бир имарат бар экен, айланайын, коргондун баарын ороп салыптыр го ошону. Көрдүңөрбү? Садик? Часпик эмне ал? Кафе. Караңыздар, короосун ороп алыптыр. Айланайын, бирөөлөр ажаткан орогонго бирдеме таппай жүрөт. Мына Алабыкага, Аксыга барсаңыздар, Лейлекке барсаңыздар, чек араны ошондой кылып орой албай атабыз. Бул
Бул не деген какча? Элестеткиле, өзүңөр эле элестетип көрүңүздөр. Мен эч нерсе айтпайм, дебат болбосун, Аллах сактаган болсун. Мен көргөнүмдү гана айтып атам. Ушуларды айтып койгон Мадумаров жаманбы? Же ошону көрүп туруп түшүнбөгөн эл жаманбы? Же ошондой элдин үстүнөн күлүп аткан талапкер жаманбы? Өзүңөр тандап алыңдар. Жыйынтыгын өзүңөр чыгарыңдар. Эң жаманы, урматтуу туугандар, мен ушунчалык зээним кейди, аябай зээним кейди. Караңыздар, 17 талапкердин бир да бир сүрөтү жок, бир талапкердин башка сүрөтү жок. 17 талапкерден эч ким ушу КТР, ЛТР айнанайын чай ичип атсаң, экрандан секирип түшүп, пиялаңа түшүп кеткидей болуп, бирөө чыгып аткан жок. Ушунан жыйынтык чыгаргыла дагы кийинки талапкерлер, мейли депутаттык, мейли президенттикке барсынбы, ким ошол КТР, ЛТРден көп чыгып аткан болсо ошолордун баарын чийип салгыч айланайын. Чындыкты орнотор сиздер го. Адилеттикти кура турган сиздер го. Мына Түркияда президенттик шайлоо болуп атканда мен ошол жерде болуп калдым, Стамбулда. Бир адамдын жүрөгүн титиреткен бир окуя болду. Мен теледен көрүп отуруп ыйладым, садакаларым. Президенттик шайлоо болуп атканда бир бала жазып атат, 4-класста окуган бала. Класстын жетекчиси айтып атат, 4-күнү ата-энелер чогулуш болот. Ата-энеңер келсин. Президенттикке талапкер Канат Кедейканович Исаев деген азамат. Канат мырза, саат 11-ге 1 минут калганда келдим мен. 15 минут күттүм, сыртта кирбей. Саат 11-ден 15 өткөндө кирдим, академический 15 минутта. Анан башташка туура келди. Мен кечикпей келгенди жакшы көрөм да ошо. Анан баштап жибердим. Бая 4-класстын баласы. Ошо ата-энелер чогулушуна чакырса, ошол 4-класстын баласы мынтип жазып атат. Менин атам да жок дейт. Менин энем да жок дейт. Мен кимди чакырам дейт. Мына ушуну теледен көрүп алган президент Тайып Эрдоган. Мен ыйлабай айта албайм. Мен сага атамын. Мен сенин чогулушуңа барам деп мектепке ошол президент келип атат. Мен барам. Класска кирип, кучактап, бетинен өп, көтөрүп, класс жетекчисинен сурап атат, эмне кемчилиги бар, мага айтыңыз деп атат. Мен бул баланын атасы, мен болом деп атат. Бүт жүрөгүндө сезим бар адам ушу көзүнөн жаш чыкпай көрө алам ушундай эпизод. Мамлекеттин жетекчиси болом деген киши ушундай болот. Өлкөнүн башчысымын деген киши ушул болот. Журт атасы деген киши ушул болот. Стадиондорго титиретип, ошол жерге алып келбейт кыйнап. Таксисттердин үстүнө салык салбайт ушунча киши алып келесиңдер. Журт атасы болом деген киши бөйрөк алмаштырам, боор алмаштырам деген ыйлап аткан жигиттердин, кыздардын жаш ымыркайлардын сүрөтүн алып салып, өзүнүн рекламасын илбейт садакалары. Эмне десеңер ошол эле. Ушул сөзүмдү куларыңызга сырга кылып тагып алгыла дагы, биз президенттик шайлоо кандай бүтсө бүтпөсүн, менин сөзүм куларыңыздарда жаңырып турсун ушул. Биз ушундай жетекчиге муктажбыз. Бул өтө жоопкерсиздик. Бул жоопкерсиздик эле эмес, бул боорукерсиздик деп айтам мен. Анан кече сүйлөп атат. Демек, калган 17 талапкердин баары акыйдеге айтышкан бир туура эмес, акылы жок инсандар болот экенбиз да биз. Айтып атпайбы? Дебатта эмне үчүн келбей койдуңуз десе, мен ал жерде акыйдеге айтышып отургум келбейт. Ой айнанайын, түшчү жерге. Сен боло элексиң ары. Түш. Бол элек ошол жерге чыгасың, болсо мен не кыласың айнанайын сага? Түш жерге. Сен өзүңдү ким сезип атасың? Ал жерге барган, демек, Жапаровтан башкасынын баары ошол жерде ушак тараткан борбор экен да. Анда эмне үчүн борбордук шайлоо комиссиясы милдеттүү түрдө телетаймашка келишиңер керек деген жообун жазып койгон. Бизде деле бар жолугушуулар.
Бирок биз ошонун графиктерин ушуга туш келтирдик да. Ошол күндөрү бөлөк жакта болуп калбайлы дедик да. Биз элге болгон сый-урматыбызды көрсөттүк да туугандар. Мен деле ал жерге чыккым жок. КТР дегенде мен 2 километр айланып кетем ал жерде. Мен 25 жыл башта айтканмын, КТРди көрүү ден соолукка зыян деп. Мен ошол позициямда турам. Бирок шайлоочулар күтүп атат да сени. Сенин пикириңди угайын деп атат да. Шайлоочу деген жанагы ени айдап келген стадиондогу калтырап титирип отурган эл эмес. Шайлоочу деген 6 миллион калк болот. Мына ушунан дагы аябай мындай бир кандай десем, көбүнчө эң карапайым болгон, кичпейим болгон адамдарды жамандай турган коомбуз го биз, жанагы текебер экен деп. Текеберликтин туу чокусу ушул дейт. Менин теңим жок ал жерде дейт, сүйлөшө турган. Мына карап көрүңүз. Менин сөзүм эмес, Садыр Жапаровдун сөзү ушул. Кечеден бери тарап атат. Ошондуктан жанагы жыйынтык чыгарып атканда, урматтуу туугандар, өзүңүздөр да ойлонуңуздар, кимдин ким экенин караңыздар. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, Кыргызстанды өнүктүрө алам деп кепилдик бере аласызбы? Ислам мырза берип атат. Эгерде ошондой кепилдигим болбосо, сиздерди да кыйнап, өзүмдү да кыйнап, мен шайлоого бармак эмесмин. Урматтуу Дахин Дүйсөнбаевич, эгер президент болуп калсаңыз, мектептерге иман сабагын киргизесизби? Милдеттүү түрдө киргизебиз. Милдеттүү. Мен 3 сабакты милдеттүү түрдө киргизебиз деп эчен жылдан бери айтып келатам. Бул биринчиси иман сабагы, экинчиси укук сабагы. Биз окуган мезгилдерде укук деген сабак бар эле. Адамдын укугун чайнап, боозуна салып түшүндүрүп берчү. Үчүнчүсү жигиттерге аскерге даярдык сабагын киргизебиз, кыздарыбызга тигүүчүлүк сабагын киргизебиз. Кол эмгек деп койчу эле. Мына ошону үйрөтмөйүнчө биз 9-10 класста окуганда автодело деп 2 жыл окуп, 1 жыл теория эрежесин окуйт элек, 1 жыл практикасын машина айдайт элек. Газелүү бир эле анда. Анан бүтүп атканда экзамен тапшырчубуздагы өткөндөрүбүз провалчубуз. Мен караңыздар, 17ге чыкканча сен автоматты кандай кылып чачат, кандай кылып жыйнайт, ошону 17 секундта, 11 секундта чачасың, 17 секундта жыйнайсың. Аскерге барганда эң мыктылардын арасында болчубуз. Сен билчүбүз биз Калашниковду кандай кылып чачканды. Экинчиден, 17 жашыңа чыкканда сен бир кесиптин ээси элең, айдоочу деген. Кыздарыбыздын баары тикмечиликти үйрөнөт эле. Курма төшөктөрдү курайт эле. Сайма саят эле. Азыр көпчүгүн кыздарыбыз айланай, ийне кармаганды билбейт да. Мына жерде эжелер отурат. Булардын эсинде болсо керек. Аңгушана дегенди билесиздер, э сиздер? Азыр немерелерден сураңызчы. Билбейби? Аңгушананы билбейби? Жубалдыздычы? Мына ушул нерселерди эртең күрсүгүн айтат. Бул биздин тил эмес дейт. Биздин тил. Биз колдонуп келген аспаптар, энелерибиз кармап келген аспаптар. Бирок азыр бүгүн колдонбойт. Кылмыштуулук жана коррупция ыймандын жоктугунан болуп жатканын көрүп эле турат го. Данияр Сопонов дейт. Сопоков же. Данияр Сопоновбу, Сопоков. Данияр мырза, абдан туура айтып атасыз. Мына ушул сабактарды биз милдеттүү түрдө киргизмекпиз. Ассаламу алейкум. Эл аз болсо да сиздин колдоочуларыңыз көп. Выбордун шайлоонун дегенде бул. Выбордун результаты контроль кыла аласыздарбы дейт. Бул деген шайлоонун жыйынтыгын көзөмөлдөй аласызбы деп сураптыр да. Мен Канат мырзадан сурандым, Каныбек мырзадан сурандым. Ушул күчүбүздү топтоп, мүмкүнчүлүктөрүбүздү топтоп, ушул көзөмөлдү чогуу биргелешип күчөтөлү деп. Бир кишинин күчү 1, 3 кишиники 3. Кудай буйрса, баарыбыз топтоп, ушундай жалпы аракетти көргөнгө аракет жасайбыз. Таза өтүшүнө ишенесизби дейт. Таза өтүшүнө ишенгенде анда Кыргызстан башкача болмок. Таза өтүшүнө ишенбейбиз. Таза өткөрөт деп түк ишенбеңиз, бирок таза
таза өткөрүүгө милдеттүү кылабыз деп күрөшүңүз. Биз тазалык өткөрүшкө милдеттендиришибиз керек. Талап. Путин менен мамилеңиз барбы? Иштеп аткан мезгилибизде ким болбосун анын сөзсүз түрдө мамилеси болот. Иштеп аткан, кызматта турган кишиде мамилеси болот. Бирок азыркылар мамиле түзө албай атат. Түркия президенти Эрдоган менен мамилеңиз барбы дейт. Эрдоган мырза менен ал киши премьер-министр кезинде эле, биз вице-премьер кезинде эле ага чейин дагы бир топ жолугушкан учурларыбыз болгон, мамилебиз сөзсүз түрдө бар. Сиздер каралаган телеканалдарды сотко бересизби? Жок. А сот ким? Сураныч, Кыргызстанды криминалдык каралардан, мыйзамсыздыктан сактап калыңыз, эл сиз менен дейт. Рахмат, Талантбек мырза. Каралагандарга тескерисинче ыраазычылык билдиришим керек, рахмат айтышым керек. Биз ар бир күнү бир күнөө жасайбыз. Бирөөнүн аркасынан туура эмес сөз айтып коебуз, гыйбат кылабыз, бирөөнүн көңүлүн калтырып коебуз, бирөөнүн берген убадабызды унутуп калабыз. Мына ошол күнөөлөрдүн жуулуп турушуна себепчи кылып жараткан ошол каралаган кишилерди жаратып койгон. Ошолор каралаган сайын биздин күнөөлөрүбүз жуулат. Мындан өткөн кызмат барбы? Анын баасы эсеби жок. Ассаламу алейкум дейт Алакан Сансанбаевич. Алейкум ассалам. Мен жана менин үй бүлөм сиздин жана бүтүн Кыргызстан партиясынын 10-чы жылдан бери тарапташыбыз. Жеке мен өткөнкү шайлоодо дагы болбоду дегенде 50-60 добуш жыйнадым. Андан көп болушу мүмкүн, андан кем эмес дейт. Азыр дагы тигинин көп эле шайлоочусун көндүргөндөй болдум дейт. Бирок биз Канат Исаев менен биригип чыгабыз дегенден бут тосуп алдык дейби. Ал киши сизге биз кыргыз элине жакшылык алып келет деп ойлойсузбу? Бул суроо дейт. Каттын 2-чи бөлүгү жеке сиз үчүн маалымат. Аны элге окубай эле коюңуз деп окуп бүткөндөн кийин жазасызбы? Ушундай бир керемет элибиз. Укмуш элибиз ушундай да. Жана эки жигит бири-бирин айтат дейт да, бизде аябай мактанчаак дейт го. Биз мактанчаакпыз десе жок дейт да. Мен дейт кече 100 миңдик мыкты тулпар сатып алдым, ошону сага айттымбы дейт да. Десе жок дейт. Ошол тулпар өрөөндө жок экен, баланчынык экен го. Аны эч ким ала албай аткан экен. Жалгыз менин гана күчүм жетти деп айтып атамбы сага дейт. Десе жок дейт. Ошол сыяктуу баарын жазып бүтүп туруп анан кийин укмуш элбиз. Мен эмне үчүн кээде аябай каттуу кыжырланып сүйлөйм дагы, эмнеге кээде күндүн астында калган сары майдай болуп эзилип кетем. Жаш балдардайбыз да биз. Керемет, жүрөгүбүз таза элбиз. Кудай ушунубузду кут кылсын. Тапкандардын баары апалар, эжелер, жеңелер дасторконго, той дасторкондорго буйрган болсун, жакшылыкта жолугушалы. Рахмат чоң. Азыр сөздү Канат мырзага берели. Келиңиз Канат мырза. Каныбекте кечиги отурду. Телефон алып койду. Ассалам алейкум. Урматтуу туугандар. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен өтө кубанычтабыз. Ушу жаңы жылдын 1-күнү сиздер менен жолугуп атабыз. Соклук ар дайым бизди соклук эле жакшы колдоп келген, таазим этебиз. Эми баардыгыбыз бүгүнкү күндө жатып эс ала турган күн болсо дагы эртең мамлекеттин келечеги үчүн мына Адакан Кимсанбаевич менен биз дагы чыгып силер менен жолугуп атабыз. Силер дагы мамлекетибиз каяка барат, талапкерлердин бир сөзүн угайлы деп сиздер да эртең менен таң атпай туруп келип атасыңар, жолугуп атасыңар. Кечиккениңиз үчүн биринчиден кечирим сурайбыз. Биз дагы пендебиз. Биз дагы анча жерден так боло албай калабыз. Туура түшүнөбүз.
Эми биринчиден көп суроо берилет, эмнеге аттандыңар дейт. Кээрлер айтат, эми уталасыңбы дейт. Бир талапкерди айтышат, ал күчтүү болуп атпайбы, эми жөн эле сүйлөшө албайсыңарбы дейт. Эмне Адахан Кимсанбаевич экөөбүзгө эмне сунуш түшкөн жокпу? Же биз сүйлөшө албайт белек? Албетте бизге дагы бир топ сунуштар болду. Талапкерлерди көрсөтпөгүлө, же болсо алып койгула деп мына бир 3 күн болду акыркысы келгенинчи. Бирок биз ушу мамлекетте болуп аткан нерселерди бир оңдойлу. Мамлекетибиз улуу, кыргыз эли түптөгөн, тектүү, тарыхы терең. Эмне себептен ушундай кыйналып келатат? 30 жылдан бери бир оңолбойбуз. Кошуна мамлекеттерден бир топ артка калып калдык. Мына Москвада ар бирибиздин мигрант туугандарыбыз бар. Мына менин деле бир тууган эже экен Москвада мисалы. Эмнеге казактар мигрант болбойт? Боордошпуз дейбиз, бир тууганбыз дейбиз, бирок мамлекетти оңдогонго жетиштик алар. Акылы жетип атат. Биздин эмне акылыбыз жокпу? Же алардын эле кен байлыктары барбы, биздин кен байлык жокпу? Бизде дагы толук кен байлык бар мамлекетти көтөргөнгө. Өзүбүздүн элибизге жараша. Болгону бизге туура башкаруу жетпейт. Бирөөнү күнөөлөп болбойт. Кытайды, же Россияны, же Американы. Бардык кептин баары өзүбүздө. Мен дагы мына бийликте иштеп жүрдүм, депутат болдум. Менде да жоопкерчилик бар. Демек, мен дагы кесиптештеримди жакшы көндүрө албай койдум, балким аларга түшүндүрө албай койдум. Мен да жоопкерчилигимди сезем. Бирок мамлекетибизде депутаттын дагы, министрдин дагы, керек болсо премьер-министрдин дагы колунан эчтеке келбейт экен. Бардык маселе президентте. Президент каалаган өкмөтүн шайлайт, каалаган министрин жумушка коет, каалаган жумуштан кетирет. Эми бүгүнкү мына бийлик болду. Убактылуу болсо да азыр отурушат бийликте. Эгерде булардын кадамы туура болсо, алгачкы эле кадамдар, булар калыс башкарып атса, биз дагы анда, кой, ушуларга биз көмөктөшөлү. Кыргыз эли ынтымакта бир талашып, тартышып, бири-бирин жамандабай, ынтымакта бир башчы шайлап алайлы деп биз да колдомокпуз. Эмне 2005-жылкы, 2010-жылкы мына октябрь айындагы эл эмне деп көтөрүлдүлөр? Ушу бир эле партия башкарып атат. Адилетсиз, калыссыз, тууган урук, куда сөөк деп чыккан. Туурабы? Эми азыр карасак, ушу калыс адам, адилеттүү адам, алгачкы эле адамдар туура болот да. Мунукун карагыла. Бүт эле мекенчил болуп кетти азыр. Кечөккө СДПК болсо, бүгүн бүт эле мекенчил. Ген прокурор мекенчил, УКМК мекенчил, өкмөттүн аппарат башчысы мекенчил, Жалал Абадтын губернатору, Нарындын губернатору, Оштун губернатору бардыгы мекенчил. Өкмөттүн ичинин баары мекенчил болду. Иштей алабы, иштей албайбы, тажрыйбасы барбы, жокпу, билимине карабай, эптеп эле өзүнүн партиясына кириш керек. Куда сөөк. Өткөндө таласка барганда, эл менен жолугуп атканда таластар сурады. Садырдан. Эмне тиги эки будаңды жумушка коюп турсуң десе, ош жерден Кудайдын атын айтат да. Элди тынч үчүн арга жок, иш таппай калып, эки будамды кызмат коюп койдум дейт. Атайын, карадым, кайсы күнү дайындап тур эки будасын. Мамлекет адилеттүүлүк болсун, калыстык болсун деген көтөрүлгөн. Бүгүн системанын баардыгы алып калып болгон СДПКнын биримдиктин ордуна бүгүн мекенчил болуп калат. Жээнбековдун ордуна Жапаров болуп калат. Баягы эле куда сөөк, баягы эле партиялаш боло турган болсо да мамлекетте эмне өзгөрөт? Мына атом ресурс деп айтып аттык элек. Мына Адахан Кимсанбаевичке да суроо бердиңер. Мына кечөөнү Садыр Жапаров интервьюсунда айтып атат. Мен де мурункулардан айырмаланып, шайлоодо эч кимди мажбурлап, акимди, мугалимдерди мажбурлап добуш бердиртпейм дейт дагы. Мына кечөөнү эле Токмокто эл менен жолугушуусу болду. Мугалимдерди кол койдуртуп туруп мажбурлап алып келди. Кол койдуртуп. Буга чейин Акаевдин да, Бакиевдин дагы, Жээнбеков, Атамбаевдин алдында да кол койдуртуп туруп жанагы жолугуш алып келдирген эмес мажбурлап. Бул алдыга жылмактуу артка кетип баратпайсызбы? Эми мындай калпычы
талапкерди дагы президентти да көргөн эмеспиз. Жана кудалар жөнүндө бир калп айтты. Калын кыргыз элине кумтөрдү мен бийликке келе турган болсом элге кайтып берем деди эле, келип турем деди. Кажети жок деди. Алтын жок калды дейт. 300 тонна алтын турат. Артка кайттыбы? Демек калп айтып атат. Президенттин милдетин аткаруучудан кетип баратып, премьер-министрликтен кетип барат, шайлоо аттанып атып, дагы калп айтып атат. Мен айтат, мен де өз ыктыярым менен президенттин милдет аткаруучудан баш тарттым. Өкмөттөн өз баш ыктыяры менен баш тартып, катардагы талапкер болуп шайлоого катышуу боюнча чечим кабыл алды. Бул да анткени президенттин милдет аткаруучу премьер-министр болуп шайлоого катыша албайт. Буга мыйзам жол бербейт. Аны дагы милдет кылып элге ушундай бир жалган маалымат берип атат. Эми алгачкы эле кадамдары ушундай туура эмес боло турган болсо, калп айтып ата турган болсо, айткан принциптерин тая турган болсо, мурунку бийликтердин каталарын керек болсо, андан дагы одоно бузуп атса, алардыкын кылып атканын баарын кайталап турган болсо, мен дагы андан да айтып кетет элем. Өткөндө Кочкорбо эл менен жолукканы барсак, жана дежур аялдарды, обондорду даярдап коюшту бизге. Кадыбек Капашев экөөбүз барганбыз. Ой, обондорду деген биз Бакиевдин доорунда көрбөдүк беле. 10 жылдан бери ал обондордон кол жуудук десек, кайра пайда болуп калыптыр. Ал бул жана сөзгө келбеген бир ажаан аялдар болду, ошондолорду даярдап коюшту да. Мен ошондо аргасынан айттым. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону кыласың. Ушу Бакиевдин убагында саясатчы болуп калыптанган эле ошолордун Бакиевди учундагы нерсени баарын кайталап атасыңар депчи. Бакиевден 90 адамдын өлүмү менен кетти эле го. Кайра алып келип шайлап коебуз дейм, ошо куйруктан. Урматтуу эл журт, баарыбыз менин добушум эмнени чечет, менин колуман эмне келет дебестен баарыбыз намыстанып, баарыбыз тууган урукту үндөп, кошуна болотту жакындарды шайлоого баргыла, татыктуусуна добуш бергиле деп ар бирибиз өз милдетибизди аткарыш керек. Ибраим алейхиссаламдын окуясын билесиздер. Миңдеген адам айлап отун чогулткан. Ошол от тамыстырып Ибраим алейхиссаламды ошо отко салышат. Ошондо ал оттун күчү, табы ушундай күчтүү болгон экен, үстүнөн чымчыктар уча албай калган экен. Анткени чымчык бир чектелүү гана бийиктикте учат да. Элдер ошол Ибраим алейхиссаламды ошол жерге отко табынан жололой атканда катапульта менен ыргытышат. Ошондо бир чабалекей бир тамчы сууну алып бараткан экен. Алып баратсанан чабалекейден сурашат: чабалекей, жанагы отту көрүп атасың. Ушул сенин бир тамчы сууң ушул сүйүктүү пайгамбарды куткарып калабы? Десе, жок. Менин тамчы суум бул отту өчүрөт дегенден мен алысмын. Менин тамчы суум сүйүктүү пайгамбарыбызды куткарат дегенден да мен алысмын. Бирок эртең кыямат күнү жараткан Алла, чабалекей, сүйүктүү пайгамбардын өрттөн атканда сен эмне кылдың десе, мен эмне деп жооп берем деген экен. Анысы кандай, ар бирибиз өзүбүздүн милдетибизди аткарып, аттуу баштуу адамдар турат араңарда, силерден да жооп, анткени силерде жок дегенде бир 20-30 тууганыбыз карап турат. Бул киши кандай добуш берет экен, кандай үндөйт экен деп, биз өзүбүздүн добуш эмес, ошол сиздерди карап турган айылдаштар, тууган урук, кошуна болот, кол астыңарда иштеген адамдардын баарына жооп беребиз. Биз дагы ошол мамлекет үчүн бир колубуздан келишинче аракет жасайлы деп чыктык. Ушулардын бийликке келбешине аракет жасайлы. Бийликке келгенге себепкер болбойлу деп аттанып атабыз. Биз дагы оңой эмес. Канча деген каражат керек, канча деген күч керек, канча деген адамдарды иштеткенге аракет кыласың. Биз дагы кыйналабыз. Мен да кээде ойлойм, ушунун баары керек беле? Мен деле бар сүйлөшүп кетсемби деп.
Бирок кайра өзүм оңдоп мендемин да. Bir күндө кээ ушундай ойлор келгенде айтам, мен эмне бир ийгилик үчүн чыктык элек. Алланын ыраазычылыгы чыктык элек го. Элдин, тарыхтын, келечек муундун астында таза бололу деп аттандык эле го. Анткени мына бүгүнкү күндө борбор аянтта көрдүңөр. Качан тапанча курал колдонуп саясатчыларды аткылап деле. Баарыңыздар көрдүңөр. Бет кабы жок эле. Ачыктан ачык Атамбаев татышты го тапанча алып. Андай боло турган болсо анда баарыбыз куралданайлы. Эмне аскер күтөйлү барыбыз. Полевой командир кылайлы анда барыбыз. Мамлекет каяка ортат? Мындай жол менен бара турган болсо эртең Афганистандай болобуз. Эмтен баарыбыз эсибизге келип буга бөгөт койбосок, мамлекеттин эгемендүүлүгү бүгүнкү күндө коркунучта турат. Кумтөрдү коргойм, мамлекеттин эсебин өткөрүп берем деген, улутташтырам деген адамдар бүгүн кумтөр эмес, жетип тоонук тайгарып атат го. Бийликке отура элек де ушундай убадалар берип атат. Отурса эмне болот бекемдесе? Бийликке кыйрат отура элек де кудаларын коюп атат. Эмтен эле тиги бийлик бутак болгон сот системасын сындырабыз деп, каалагандай чечим чыгартабыз деп атат. Анын баарын көрдүк элек. Ошон үчүн баардыгыбыз, урматтуу туугандар, намыстанып, келечеги үчүн, өзүңөрдүн балдарыңар, өзүңөрдүн неберелер үчүн туура кадам кылып, колубуздан келишче аракет жасайлы. Калганы Адахан Кимсанбаевич өтөбү, Садыр өтөбү же мен өтөбү, Алла чечет. Бар Алланын колунда. Бирок биз дагы, жана айтып кеткендей, аракет кылайлы. Анан эртең биздин жок дегенде мындай баягы орустар айткандай совестчиста дегендей. Биз өзүбүздүн милдет аткарайлы, калганы Алладан ошо жаңы жыл баарыңыздар үчүн жакшы жыл болсун. Эң негизгиси элибиз үчүн ак жолтой жыл болуп, ушул өнүгүү жолуна чөө турган жыл болсун дагы, эл ичинде биз дагы аман болобуз, Кудай буйрса. Канат байке, Адахан байке Сокулуктагы Садырдын кошоматчылары толуп кетти. Аким баш болуп, намыз үчүн ошолорду утуп коелчу Суранович дейт. Кайрат Жумабекович дейт. Абдан жакшы бир чакырык болуп атат. Биз да өткөндө талапкерлер болуп дебатта көрдүк, баарыбыз ынтымакта алып бардык. Анан мен айтат элем, биз да мына бүгүн атайын астыңарга чогуу келип атабыз. Биз бирбиз, биздин максатыбыз бир. Мамлекет оңдосок, кимибиз экинчи турга чыкпайлы, бирибизди колдойбуз деп атабыз. Ошондо сүйлөшүп атабыз. Биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында бийликчил талапкерди утуп алсак деген ниет менен чыгып атабыз. Канат байке, Адахан байке, мен өзүм эмгек сиңирген машыктыруучу болом. Сокулукта 17 притон бар. Бир спорт комплекси жок. Кыргызстанда эң чоң район дейбиз. Ушул маселени чечип бергиле. Мен сиздерди колдойм. Притондорду милиция кызматкерлери калкалайт дейт. Тилекке каршы бул боюнча маалымат бар. Мен губернатор болуп турганда бир топ ошондой мончолордун баарын жапканга аракет жасаганбыз. Эми бардыгы туура айтылат. Бардыгы ушул жергиликтүү бийликтен, мамлекеттин бийлигинен ушул милиция кызматкерлери ушундай ыкылас иштерге барса, ушул мамлекет оңолобу. Ошол себептен албетте Сокулук Чүй областынын дагы Кыргызстандын да эң чоң ири райондордун бири. Биякта жакшы спорт зал жок. Өткөндө Курбский айыл өкмөттө анда спорт залын көрдүк. Ошол чынында Атамбаев калыс боло турган болсо, Арашан айылына спорт зал, Газпром курган спорт залды Арашан айылына алып барып, өзүнүн айылына курбай ушундай Сокулуктай, Карабалтадай же Токмоктой чоң калкы көп жерге куруш керек болчу тилекке каршы. Эми аны биз ретке келтиребиз буюрса. Колубуздан келе турабыз.
Канат мырза, башка мамлекеттерге мамлекеттик авиациялык компаниялар бар. Бизде андай компания жок. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик авиакомпания түзүү кандай карайсыз? Туура, абдан туура маселе. Бул боюнча мен көп ойлоном. Кудай буйрса, Адахан Кимсанбаевичтер кошулса керек. Мына Тажикстан канча жыл жарандык согуш баштан өткөргөн Тажикстанда жаңы боюнтарды алып келип мамлекеттик компания бүгүнкү күндө ишин жүргүзүп келатат. Бизде болсо мына Союз курган аэропорт бар, тилекке каршы, бирок ушул компаниялардын баарын банкрот кылышты. Кийин авиакомпания Кыргызстанда да аны банкрот кылып алдыра бүт каршы болуп атат. Демек мамлекетте бир калыс падыша келмейинче, таза падыша келмейинче эч убакта тиги башка органдарда таза иштебейт. Элдики да турат, айтып атабыз. Мекенин Кыргызстандын акчасын алып бердиңер, биримдиктикин алып добуш бердиңер дейт. Эл дагы тажады. Мен де элди түшүнөм, айтам. Ой, президенттер калп айтса, президенттер уурдаса, эмнеге эл айтып бериш керек? Эл кимге теңелет бүгүн? Кимге түзөлөт? Биз туура жакшы балдарыбызга, неберелерибизге көрсөтүп тарбия бере тургандай кадам жасабай атсак биз. Эл эмне андай кылыш керек? Ошон үчүн эң биринчи ирет президент өзү калыс болуш керек. Президент таза болуш керек. Ошондо балдарды дагы биз ошолорду көрсөтүп тарбиялагандай болуш керек да. Министрлер, жана тип авиакомпаниянын жетекчилери дагы ошондо туура башкарат. Урматтуу Канат Кедиканович, сизге ийгилик каалайбыз. Келеки шайлоодо жеңишке жетишиңизге тилектешпиз дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Кыргыз эли жеңишке жеткендей болсун. Канат байке, Кудай буйруп Кыргызстанга ажоо болуп калсаңыз, буга чейинки коррупциялык система менен мамлекеттик имараттар, спортзал, маданият, бала бакча жана башка мамлекеттик алууга чаралар көрүлөбү дейт. Мамлекеттик менчикке го дейт. Мамлекеттик кайра менчикке. Бул боюнча жогорку кеңеште депутат болуп турганда биз 2 жолу токтом кабыл алдык. Жанагы убагында сатылып кеткен бала бакчаларды кайра мамлекетке кайтаруу боюнча. Сокулукта эле мен билишимче бир жол эле дегенде 10 чакты мамлекетке кайра имараттар кайтарылып бала бакча болду. Бул боюнча Кудай буйруса биз шайлана турган болсок, ишти жүргүзөбүз. Мына Каракол ат майданы 44 гектар аянты бар Каракол ипподрому болгону 1 миллион сомго сатылып кеткен. 1 миллион сомго. Аны мына болгон аракетин жасап атып кайра мамлекетке кайтардык. Борборубузда жападан жалгыз ат майдан бар эле, Аккула деген. Ошону 57 гектар аянт, элестеңиз, 57 гектар. 814 миң сомго сатылып кеткен. 814 миң сомго. 6 жыл соттошуп атып, болгон күчү аракетин күчөп атып, кайра мамлекеттик менчиктер кайтардык аны. Бүгүнкү күндө кайра мамлекеттик менчик. Бул боюнча мыйзамсыз менчиктештирилген баарын мамлекетке кайтарабыз. Канат Кедиканович, сиз президент болуп келсеңиз, ушул тандем менен иш алып барганга даярсызбы дейт. Бүгүнкү күндө эми биз тандем деп айтыштан алыспыз, бирок пикирлешпиз. Шайлоодо айтпайм. Эгерде Адахан Кимсанбаевич 2-нчи турга өтсө, мен мына калың элдин астына сөзүм берем. Мен тигилер спикерликпи, премьерликпи эмне гана кызмат сунуш кылбасын, мен Адахан Кимсанбаевичке болгон өтүшүнө болгон күчүмдү жумшайм, болгон аракетимди жасайм. Анан кызмат бербей Адахан Кимсанбаевичтин иши. Адахан Кимсанбаевичке да баа бериш керек. Канча жылдан бери калыстыгын айтып, күрөшүп, кээ бир учурда жападан жалгыз бийликти сындаган саясатчы болгон учурлар да болду, бирок көгөрүп отуруп убакыт көрсөтүп атты, тарых көрсөтүп атты. Адахан Кимсанбаевичтики туура экенинчи. Ошон үчүн биз дагы мындай позициясы бар, принципи бар, туура көз караштагы
калыстыкты, адилеттүүлүктү, чындыкты айткан адамдарды колдош керек. Баягы бир кеминге жолугушуп барып калсак, бир кеминдин тургуну сурайт да. Кандай Капаш Иманалиев менен барганбыз. Дейт, силер эки ортең депутатсыңар дейт. Жанагы кошоматчы депутаттар менен кантип отурасыңар дейт, жол. Кечөө эле Атамбаевдин этегине намаз окуп атышты дейт. Андан кийин Жээнбековдун этегине намаз окуп атышты. Бүгүн болсо Садыр Жапаровдун сөзүн сүйлөп жүрүшөт. Ошолор менен кантип иштешип атасыңар дейт. Мен айттым, биринчиден алар биздин кесиптештер. Алар дагы баягы туура түшүнсө болот. Бирөө бизнес үчүн, бирөө болсо дагы башка үчүн коркуп кошомат кылып атат. Элибиз татыктууларын шайлаш керек. Ушул 20 жылдан бери кайсы бийлик келбесин ошолорго кошомат кылып жүргөн адамдарга силер да туура баа бергиле деп атам. Анан мындай, Кудай Таалам аларды коркоо, жалтаң, кошоматчы кылып жаратып койсо, биз аларды оңдой албайбыз. Кудай Таалам коён кылып жаратса, сен эмне арстан болбойсуң деп күнөөлөй албайбыз да. Ошол себептен айттым, жөргөлөгөн Кудай Таалам жөргөлөтүп жаратып койсо, ал эч убакта куш болуп асманга учпайт. Болгону биз ушул элдин талабын талаша турган, бийликке чындыкты бетке айтала турган депутаттарды шайлагандай болуш керек. Ошондо гана мамлекет соңолот. Канат мырза, ийгиликтерди каалайбыз. Эгер сиз президент болсоңуз, Кудай буйруп, дыйкандарга кандай жардам бересиз дейт. Мен өзүмдүн дыйкан чарбам бар. Дыйканчылык эмне экенин мен жакшы билем. Бардык ийгиликке жеткен мамлекеттер дыйкан чарбасына дайыма жардам берип турат. Пайызы төмөн насыя берет, күйүүчү майларды арзан берет, өндүргөн продукциясын кайра кымбат баа менен мамлекет кепилдик катары сатып алат. Америкада дагы, Россияда дагы, ал айтпай эле мына Казакстанда субсидия мамлекет тарабынан абдан көп берилет дыйканга, дыйканчылыкка. Тилекке каршы бизде экономикабыз начар, ошондон дыйканчылыкка да биз ойдогудай жардам бере албай келатабыз. Бирок экономиканы оңдош үчүн айтпайм, дагы эле кайра баягы маселеге келатабыз. Бийлик таза болуш керек. Эмне мамлекетте, бизде мамлекетте мүмкүнчүлүк жокпу? Бизде алтын, күмүш, көмүр, эмне гана мүмкүнчүлүктөр жок. ГЭСтер бар, арзан электр энергия чыгара турган. Болгон биз ошол элдин рызкысын бийликтегилер ичип, жеп, мамлекетти алыс кылып атат да. Ошон үчүн бул ген байлыкта эмес экен. Африканын мамлекеттерин көрүп атасыңар, алмастын, алтын үстүндө отурушат да, эли жарды. Сингапур, Малайзия, Япониядай болуп, эч бир жаратылыш байлыгы жок. Бирок мамлекеттер бай болуп атпайбы? Демек ал ген байлыкта эмес экен кеп. Кептин баары бул туура башкарууда. Канат агай, сиз Бабанов үчүн камалдыңыз эле. Ал сиз үчүн эчтеке кылган жок. Колдободу, буга көз карашыңыз дейт. Туура. Мага Атамбаев доорунда иш козгогон учурда дагы мен коркпостон мен деле айтып койсом болот да Бабановго, өмүрбек мен үстүмө иш козголуп атат. Мен балдарымды берип коеюн. Мен тымызын сага жардам берейин деп. Бирок ошондо дагы ушул Атамбаевдин доору бир аягына келсе деп ачык чыгып сүрөп колдоп чыккан. 9 ай отуруп чыктым, 9 ай, 9,5 ай отуруп чыктым. Бабановго көрсөтмө берсем, bir günde oturmağım emesmi, bir de saat oturmağım emesmi. Ушул көрсөтмө бербегендиктен ошо 9,5 ай отуруп чыктым. 20 жыл бересте коркуп чыккан. Бирок мен ал өмүрбекти аягандан эмес, мен баягы күнөөсү жок адамга жала жаппайын, Кудайдын астында күнөөкөр болбойын деп мен көрсөтмө берген жок. Мен деле чыккым келди, кимге ошо отургус келет. Мен ошол убакта 80ге чыгып калган апам бар эле, бойго жетип калган күйөөгө бере турган кызым бар эле 22'de. Алар да ойлоп аттым. Бирок өзүмдүн айрым, намысым күнөөсүз адамды каралаганга
жол берген жок. Бирок Кудай Тааланын көзү түз экен, 9 ай жарым айдан чыгып кеттик. Анан кийин ал бүгүн ошо арабыздан мага жардам бербей атканы, ал болсо жанагы мен айтып кетпедимби? Кудай Таалам коркок кылып, Кудай Таалам жөргөлөп жүрө тургандай ал жаратырган болсо, ал эч убакта бүркүт болуп уча албайт. Ал эч убакта күнөөлөбөш керек. Коркок адамды коркок катары кабыл алыш керек. Позициясыз адамды позициясы жок адам кылып кабыл алыш керек. Биз өзүбүз туура жол менен кете берели, өзүбүздүн милдетти аткарайлы. Калган Алладан. Баарыңыздарга ийгилик, рахмат. Рахмат. Мына жерде сөздүн акырында каалап айтсам болобу деп суранган Токтакун деген мырза бар экен. Сизби мындай кылабыз. Бүгүн жума. О жерде аксакалдар эки жакка, мында оң жакка, сол жакка эмне кылганда мен түшүнүп атам. Даарат ала турган мезгил келип калды. Анан жума кутбасына эртерээк барып алдыңкыраак орундан алып калсак деген үмүттө отурасыздар. Биз дагы ошону туура түшүнүү менен Токтакул мырзага сөз берсек дагы анан кийин сөзүбүздү аяктасак. Кандай дейсиздер? Анан аксакалдар бата берип койсоңуздар. Келе. Азыр мына Канат мырза айткандай, биздин пикирибиз, тилегибиз Кудай кааласа бир, баарыбыз бир жолдо барабыз, бир багытта болобуз. Биздин алдыбызга койгон максаттарыбыз ушул. Ким могул жердеки бүгүн уюштурган жигиттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Демилге көтөргөн азаматтарга рахмат. Бизде болгон 1-январь болсо, жаңы жылдын эртеси болсо деп, анан кандай болот эл менен жолугушуу, марал келип калбайбы дегендей сөз айтканбыз. Ошого карап уюштурган азаматтарга, жигиттерге биз терең ыраазычылык билдирүү менен ар дайым тапкандарына береке берип, жакшылык күндөрдө жүргөндө ушул жигиттерге, кыздарга насип кылсын деген бир жакшы каалоону айтышка уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу изелем, ушу Сокулук эли, Сокулук районунун жашоочулары. Мен атайын Жайыл районунан келдим. Мен негизинен Атахан Кимсаевичте мен бала кезимден эле мындай мурун шарият жолунда билбеген үчүн кумир деп койчубуз го, кумир tutчумун. Мен ушундай кайраттуу, ушундай чынчыл, акыйкатчыл киши болсом деп мечта чеччүмүн. Иншалла бүгүнкү күндө 5 баланын атасымын мен дагы. Мен Куршапта бала кезимден чоңоюп калдым. Дайым колдойм, иншалла дайым шайлайм. Эми ал бул Алланын түздөн түз берген бир эмеси, мындай өзүмүн ниетим. Мен Атахан Кимсанбаевди Умар ибн Хаттабга окшотуп элестетем. Ушундай чынчыл, акыйкатчыл. Мен дагы бир кезде ойлогонмун, жанагы жигит жазып кетиптир мен айткан нерсеми. Ушинтип эки жүздүүлүк кылып, ушуларга окшоп арасына кирип барып президенттикке чыккандан кийин каалагандай тазалабайбы десем, бул кишинин жүрөгүндө андай нерсе жок экен. Аллах Таала будан ыраазы болсун бул кишиден. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, биринчиден мен элиме, ушу эли журтума жалпы менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет. Эч качан интернетти, сайттарга эч качан маани бербеңиздер. Ал бир анча-анча арабызда ар кандай алманын арасында курту бар. Бул бир Алланын алдында ар бир сөз берген мына эмне үчүн биз адамдарды ээрчибейбиз? Түшкүр ажыны, чубак ажыны эмне үчүн ээрчибейбиз биз? Ошолор акыйкаттыгын айтат, Кудайдын алдына барганда жооп бере турган күнүңүздөр бар деп атат. Кудайдан коркуңуздар, бирөөнүн ардынан жалган-жала айтыштан эте атпаңыздар деп атат. Мен ушун үчүн суранып кетет элем. Аллах Таала силердин элге кылабыз деген кызматыңыздарга, ниетиңиздерге бекем кылсын. Ошо Умар ибн Хаттабтай, Абу Бакыр разияллаху анхудай мындай сахабалардай кайраттуу, илимдүү, билимиңиздерге биз тазим кылабыз. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Эмне ниетиңиздер, тилегиңиздер болсо кабыл кылсын. Биз ар дайым колдойбуз, мына эл колдойт иншалла. Мына жердеги эки жүздүүлөр эмес. Ушу акыйкат издеген, чындыкты издеген, бизге ушундай ыймандуу президент келсе деген эл келип отурат. Мына жерде мен байкап отурам, себеби мен өзүмдү ошондой эсептейм. Экинчиден сиздер бийликке келип калсаңыздар, мен бир гана талабым бар. Намаз окуган адамдар, айыл өкмөттөрдө намаз окуган адамдар, губернатор болуп, аким болуп, кандай адам болбосун, өкмөттө иштегендер намаз окуган адамдар болсо деп тилейм. Себеби намазды Кудайдан корккан адам окуп. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Президентке талапкер балдар экен, ушулардын тилеген максаттарына жетишсин, иштерине ийгилик берсин. Ушу Алла Таала ушуларды ушу келген адамдар, туугандар ушу эки баланы колдоп койгула. Ушуларды өтүп кеткен болсун ошол.
Allah Taala şu tilegen maksatlarınızı, oylagan maksatlarınızı zamanımız жақсы olsun. Şu 2001 yılda, 20 yılda жақсы жылдардан olsun. Amin. Allahu Akbar.